Assalamualaikum, elim yurtum. Bugün 18 Mart 2024 yılı. Men Talay Bekizatov, Talas Oblası'nın turgunu olam. Uşul vaka çeyin öz erkimenin Kuday jönündө, fenim jönündö videolarımda Kırgız tilinde tartıp kelgem. Bирок bundan 1-2 ay murun ayan gelip videolarda orça tartууга ayan berilген болчу. Ошондуктан орусчада тарта баштадым. Бирок ошондо болсо дагы өз элим журтум үчүн жана көптөгөн суроолор боюнча кыргызча тартууга өтүнгөн көптөгөн суроолор боюнча орусчага дагы жана кыргызчага дагы тартып жарыялап турууну чечтим. Ошондуктан бүгүнкү видеомду мен Kuday buyrasa bundan arka videolarımda orçasında, kırgızcasında tarta başlayayım. Bu birincisi. İkinci mesele benim usul videolarımdan tartı boyunca senin yardımlar gerek bol kaldı. Antkeni hazırkı bol duran formatta videolarımda tarkasına açar bol oşoğu bilgötüzü için başka formatta tartуу gerektiğini düşünüp kaldım. Bırak formatta tartуу için videolarını montajlap aga kompüter gerek eken anan çıkar bir stüdyo жасап ошол студиянын ичине видео камера орнотуп анан кийин ошону монтажлап видеолордо видео далилдерди келтирип ошентип тартпасам болбой калды. Мен жалаң эле сөздөрүм боюнча сөздөрдүн кабыл алуу начар болуп жатат эл журттун арасында. Ошондуктан башка форматта тартыш керек болуп калды. Ошондуктан силерден жардам сурайт элем. Elim yurtum. Kolunlardan gelişince jardam bergile. Kudayдын sözün tarqatqanга, el yurtqa çындыкты айтып бергенге, ышыгылып жаңы жашоо кандайча жетиш керек экенин маалыматтарды айтып берүүгө, так маалыматтарды жалпы калайык журтка жеткизүүгө жардам берүүңөрдү өтүнөм. Men özüm video montaj almam. Ошон үчүн видео монтажды билген адамдар болсо, ошолор жалдап иштетиш керек болуп атат. Ошондуктан мага материалдык жактан жардам беришиңер керек. Мен өзүм банковский банк карталарынын номерлерин комментарийге жазып коем. Колуңардан келсе жардам берип туруңар. Ал эми бүгүнкү баяным Кудайдын улуктугу. Өткөндө бул жөнүндө орус тилинде тарткам, эми кыргыз тилинде тартайын. Кыргыз тилинде айтып берейин. Биздин дүйнө тилинде Кудайдан улук эч бир зат жок. Анын улуктугу Кудайдын өзүнүн турган турпатынын 4 касиети менен далилденет. Ал биринчи кезекте Kuday баарын билет жана эч качан жаңылбайт. Ошондуктан Kuday баарын билген үчүн алдын ала өткөн турмуштагы, азыркы турмуштагы алдын ала боло турган окуялардын баарын алдын ала билген үчүн жана эч качан жаңылбаган үчүн биз Кудайга ишенебиз. Ишенүүгө милдеттүүбүз. Экинчи касиети Kuday биздин дүйнө жүзүндөгү эң кудуреттүү зат.
Kudaydan kudretli zat yok. Kuday öz kudreti menen dünya 18 bin alamlar yaratıp, yani oşonun içindeki alamların içindeki dünyadaki adamların jeke turmuşundagı bola turgan jana bola elek bolup жаткан жана бола турган нерселердин баардыгын өз буйругу менен түз жолго сала алат. Бирок азыркы мезгилде аны каалабайт. Бизге ырыскы берүүчү да, кут берүүчү да Кудай. Ошондуктан биз Кудайга сыйынып, жалынып жалбарып, өзгө кут, иман, сурап алуубуз зарыл. Ошон үчүн биз Кудайга сыйынабыз, жана милдеттибиз сыйынганга. Үчүнчү касиети Кудай эң улук зат. Эң улук заттын Кудай үчүнчү касиети бул Кудай өзү жараткан 18 миң аламдардын ээси. Ошон менен бирге биздин аламдагы. Ошол ээси болгондуктан биз ага кызмат кылышыбыз керек. Биз ошон үчүн биз Кудайдын кулубуз, жана ага кызмат кылышыбыз керек. Ошондо биз аламдардын ээси болгон Кудайга кызмат кылганыбызда гана биз Кудайдын ыраазычылыгына ээ боло алабыз. Эгерде кызмат кылбасак, андай нерсеге ээ боло албайбыз. Төртүнчү касиети Кудай өзүнүн биздин дүйнө түзүмүндөгү баардык болуп жаткан процесстерди башкаруучу зат. Ошондуктан биз ага баш ийүүбүз керек. Анын башкаруусунда болуп, биздин дүйнөнүн өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө түзүп беришибиз керек. Кудай бизге буйрук берип, ошол буйруктун негизинде Кудай менен биргеликте биздин дүйнөнүн өсүп өнүгүү процессин камсыз кылышыбыз керек. Мына ушул 4 касиет аркылуу Кудай улук. Кудайдан улук зат жок. Биринчиси, дагы айтылайм. Биринчиси, Кудай баарын билет жана эч качан жаңылбайт. Ошон үчүн Кудайдан башкага ишенбей, бир гана Кудайга ишенишибиз керек. Экинчиси, Кудай кудуреттүү. Кудай жакшылыкты, жамандыкты берүүчү зат. Ошондуктан Кудайга жалынып жалбарып, Кудайга сыйынып, өзүбүзгө жакшылык сурап алышыбыз керек. Үчүнчү, Кудай 18 миң аламдардын ээси. Жашоонун ээси. Тирүүлүктүн ээси. Ошон үчүн биз бир гана Кудайга баш ийип, Кудайга кызмат кылабыз керек. Төртүнчүсү, башкаруучусу. Кудай башкаруучу зат. Бизди, адамзаттарды башкаруучу зат. Ошон үчүн Кудайга кызмат кылышыбыз керек. Бул мына ушул 4 нерсени адамзат түшүнүп, кабыл алып, Кудайга ишенип, Кудайга сыйынып, Кудайга баш ийип, Кудайга кызмат кылганда гана Кудай менен бир түзүмдү түзүп, ошол түзүмдүн ичинде Кудай башкаруучу, ал эми адамзат аткаруучу милдеттерин аткарып, бир түзүмдө жашай алышат. Бүгүнкү видеомду ушун менен аяктадым. Сак саламатта болуңуздар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.